Насаат Кejи тартуулайт. Шейх Абдишүкүр Ажы Нарматов. Урматтуу мусулман бир тууган, пайгамбар айтат, ким мага эки эрин менен же сакал менен муруттун арасын сактоого жана эки сандын арасын арамдан сактоого сөз берсе, кепилдик берсе, ал адамга бейишке кирүүсүнө мен кепилмин дейт пайгамбар. Эки эриндин же сакал менен муруттун арасы ал тилиң. Тилим бар деп тилдин сөөгү жок. Оңго бурасыңбы, солго бурасыңбы, гыйбат кыласың, нени айтсаң айта берет. Бирок тилиңди 32 тиш менен тосуп койгон Аллах Таала. Жагыңды жап дейт. Ман кана юмину биллахи вал яумил ахир фалякул хайран ау ла ясмут. Ким Аллахтын барлыгына, бирлигине ишенсе, жакшы сөз сүйлөсүн, ау ла ясмут, же үнчүкпөй отурсун. Оозуңду жап деген ушул. Бүгүн тилекке каршы кээде эркектер аялдардан өтүп кетти. Отурган жерде тамак ашка салаттын ордуна гыйбат. Таттуудун ордуна ушак. Пайгамбар алейхиссалам кимде ким эки эриндин сакал менен муруттун арасын сактоого жана эки сандын арасын арамдан сактоого кепилдик берсе, бейишке кепилдик берем дейт.